Салам достор, сиздер менен окутул. Бүгүнкү сабакта биз санаганды үйрөнөбүз. Эң биринчиден 1ден 10го чейин санаганды үйрөнөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ондон кийинки сандар болсо мынчалык жөнөкөй эмес. Алар кыргызчадан кичине өзгөчөлөнөт. Эми кеттик. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Эми бул жерден 15 деген санга көңүл буруп коюңуз. 5 деген сан 5 болгону менен 15 эч качан 15 болуп окулбайт. Ал ар дайым 15 болуп окулат. Эми ондук сандарга өтөлү. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Эми бул жерден кайрадан 50 деген санга көңүл буруп коюңуз. 5 5 болуп окулганы менен 50 эч качан 50 болуп окулбайт. Ал ар дайым 50 болуп окулат. Эми ондук сандар менен ондон кийинки сандарды айырмалоону үйрөнөлү. Мисалы 17 17 жана 70 70. Бул эки сан окшош угулушу же болбосо окулушу окшош болуп жатат. Аны айырмалоо үчүн бул нерсени түшүнүшүбүз керек. Тиин деген 13төн 19га чейинки сандарды белгилейт. Жана ал созулуп окулат. Тиин. Байкап көрүңүз. 17. Ал эми ти мүчөсү болсо ондук сандарды белгилейт. Жана ал кыска окулат. Байкап көрүңүз. 70. 70. Эми кайрадан экөөнү окуп көрөлү. 17 17 жана 70 70. Мына ушундай оңой. Ондук сандардан кийин кыргыз тилиндегидей эле сандын жанына кийинки сан кошулуп кете берет. Мисалы 21 21. Бул схеманы карап көрүңүз. 20ге 1 кошулду, 21 болуп калды. Кыргыз тилиндегидей эле 20га 1 кошулат, 21 болуп калат. Эми 21ден 30га чейин сандарды окуп көрөлү. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ушун менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.